Бул бир убактары Газанын ири жана алдыңкы ооруканасы болчу. Израиль аскерлери чыгарылгандан кийин мында урандылар арасынан палестиналыктардын сөөктөрү изилденип жатат. Март айында Израиль бул жерде экинчи жолу рейд жүргүзүп, оорукананы катуу талкалаган. Жергиликтүү издөө топторунун айтымында Аль-Шифа ооруканасында 4 жапыр көрүстөндөн жүздөгөн сөөктөр казып алынып, согуш кылмыштары боюнча иликтөө жүрүүдө. Шектүү табылгалар тууралуу баяндамалар чыкты. Башы алынган, дене бөлүктөрү кесилген, аялдардын, жаш балдардын сөөгүн таптык. Израиль армиясы буга чейин жерге берилген палестиналыктардын сөөгүн казып алып, Хамас барымтага алган адамдарды издегенин билдирди. Деген менен айрымдары бейтаптар болушкан. Валид анын апасы Лена тамак аш, суу таппай көз жумганын айтат. Анын сөөгү бир нече жолу кескилениптир. Апамы бутундагы өзгөчө белгилеринен тааныдым. Ал ноябрда жаракат алып, 2 бутундагы бирден бармагы ампутация болгон. Израиль бейтаптар өз ажалы менен каза болгонун айтканы менен дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму ооруканада калгандарды өтө кыйнашканын билдирди. Курчоого алган учурда 20 бейтап көз жумган. Айрымдары кычкылтекке жетпей каза болушту. Жетиштүү дары-дармек, тамак аш, суу да болгон эмес. 15 адам бир бөтөркө сууну бөлүп ичүүгө аргасыз болгон учур болуптур. Израиль армиясы Аль-Шифа ооруканасында куралчан адамдар болгонун жана 2 аптада Хамас жана Ислам жихадынын 200дөн ашуун согушкерей өлтүргөнүн айтат. Аль-Шифа ооруканасы Хамастын негизги командалык борборуна айланган. Аскерлерибиз өз ишин так жана ишеничтүү аткарышты. Бирок Кармаш жанындагы көчөлөрдө да уланган. Аль-Шифа ооруканасында рейд учурунда Израилдин аба чабуулдары жана көзгө атарлар көптөгөн жарандарды, анын ичинде бүтүндөй үй бүлөлөрдү да өлтүрүшкөнүн бизге күбөлөр айтып беришти. Өз ишине берилген хирург Ахмад Аль-Макадма өзү иштеген ооруканасынын жанында атып өлтүрүлгөн дарыгерлердин бири. Аны окуткан британиялык алдыңкы хирург менен баарлаштым. Ал билим алууга гана умтулбастан ак көңүл жана баары эңсеп көргүсү келген дарыгер болчу. Израиль күчтөрү кайтып келгенде Ахмад Аль-Шифа ооруканасынын жанындагы үйүндө болгон 4 күндүк курчоо жана жоокерлердин катаал суракка алынуусунан улам ал апасы Юсра менен Газа шаарынан жөө чыгып кетүүгө аракет кылган. Ал 11 күн бою дайынсыз болуп жаткан. Кийин атасы Саид Ахмаддын кескиленген сөөгүн табышканын айтты. Израиль армиясы хирург менен апасынын каза болушу тууралуу кабары жок экенин маалымдады. Аль-Шифадагы рейдтен бери көптөгөн палестиналыктар жакындарын дали издеп келишет. Эл аралык соттук медициналык эксперттер ал жерге бара албай турушат. Газалыктар болсо жакындарын сөөгүн таап, аларды жерге берүү менен убара. Баарынан жаманы, бул жерде эмне болгону тууралуу чындык эч качан ачыкка чыкпай калышы мүмкүн.